Ассаламу алейкум, Бостон. Алейкум ассалам. Биринчиден жеңиш кут болсун. Бир кубанычтуу көзүрмөмдөрдүн үстүндө турсаң керек да. Азыр аябай кубанып турам. Аллага шүгүр, алхамдулилlah, ушу жеңгениме. Канчанчы жеңишиң болду? Бул менин 7-чи жеңишим. Буюрса жакшы. Дальше жеңилбес деген аракеттемин иншалла. Но мен биринчи раунд нормально байкап көрөйүн дегем. Сез көрөйүн дедиң каршылашыңда. Может, бирөөшө может стойка иштейби ошону. Билдиңби анан? Билдим, но момент келди, моменттен пайдаланып мен бүтүргөнгө аракет кылдым. Каршылашың кандай каршылаш болду сен үчүн? Мен үчүн каждый каршылаштарым мен үчүн баардыгы күчтүү. Анткени анын баардык каршылаштарым даярданып келет. Мындайча айтканда серьезный кабыл аласың, э? Орусча айтканда. Мен недооценка тип кылбайм, мен каждый сопернигим үчүн аябай болгон күчү менен даярданам. Бирок биздин баамызга караганда бир кыйла эле көптөн бери даярданып жүрдүң, туурабы? Өткөндө Казакстанга барганда тең чыгып калдың эле, кичине нааразы болуп калдың эле, бүгүн бир рахаттан чыксаң керек да. Негизи ошо утулгандан кийин уже экинчи утулушум болду, анткени андан бери аябай катуу даярдандым. Что мен үчүн бул жеңиш болуш керек болчу. Аллага шүгүр, жеңиш болду. Эми жеңишиңди жалпы кимге арнайсың? Бул жеңишимди мен өзүмдүн айылдаштарыма жана ата-энеме, бир туугандарыма. Айылыңдын атын ата кетти, аты чыкса куту сүйүнөт дейт. Мен айылым Жалал Абад областынын Алапка районунун Өрүктү сай айылы. Ошол баардык айылдаштарыма, мага жардам берген айылдаштарыма баардыгынан Алла ыраазы болсун. Жана мен өзүм бир туугандарыма салам айтып кетем. Мен аларды жакшы көрөм мен. Аябай ушундай. Ошо Ил өрөт окшойсуң. Илагым келип кетти. Азамат, кандай болсо да Кыргыздын ар дайым ар намысына жарап жүрөр. Эми кайсыл дагы уюмдардан чоң бир октагондун ичинен көрөбүз сени? Эми, но точно билбейм. Менеджерим чечет, Марат. Буюрса менеджерибизге карап, менеджерибиз каяктан бой тапса даярбыз. 100% даярсың. Иншалла. Еще дальше даярданабыз. 100%. Бир 3 сокко көргөз койчу камераны карап. Комбинацияларыңдан гана. Молодец, дал ушундай. Ыкмалары менен бүгүн өзүнүн серия ударлары менен жеңишке жетти. Ийгилик, куттуктайбыз. Бул жалпы кыргыз элибиздин сыймы болду.